Урматтуу кыргыз элим, мен силерге айта турган сөзүм бар. Ушул биздин бир Парвиз деген блогер жигитибиз үчүн менин сервисиме проверка келип, ФМСтен проверка келип, текшерип, менин балдарымды отдел полицияга, ФМСтин отделине алып барып текшерип, так как биздин документтерибиз баардыгы официально болгондуктан, мына Кудайга шүгүр баардыгы чыгып келди. Будан кийин дагы башка адамдар пострадать этип калбасын. Кыргыздардын сервистердин баардыгы эле официальный эмес, баардыгы эле ар түрдүү эмелер менен иштешет. Калган сервис иштеткен биздин эмелерге кайрылат элем. Ушуга окшогон Парвиз деген блогерге окшогон блогерлерди жок кылуу керек, тыюу салуу керек, штраф кылуу керек. В конце концов ата-энесине айтыш керек. Бияка келип алып кыргыздар бири-биринин көтүн чукуп көрө албастык пайда болбос үчүн баардыгына эме кылыш керек. Урматтуу кыргыз жамааты, таксисттер, силер ишенип, Парвиз деген балага ишенип, акчаларды салып, жардамга деп акча салган эмелери баары калп. Сот иши деген башкача болот. Бул сот деген нерсени бул бала даже понятия дагы билбейт экен да, сот эмне экенинчи. Мен ушул мен соттоп койдум, сотко келгиле деген сөзүнө эле таң калып, ушунчалык таң калып, ойлонуп бул кантип мага эч кандай кагаз келбесе, ушул колунан келген ушул экен, анонимный звонок кылып, мына азыр милиционерлер, ФМСтегилер анонимный звонок был. Сен именно сенин сервисиңе прицельно ушундай болду, экономические преступления, экономические эме деп мага айтып кетишти өзүлөрү. Так как бизде документтердин баары так болгондуктан кайра мына кое беришти. Баарыңар көрүп койгула, калп чындык каерде экенин билип, угуп, акча салгыла. Бул балдар ар бир бала жок дегенде 4-төн 5-тен адам багат. Кудайдан корксун бул жигитчи. Ар бир баланын үйдө семьясында 3-төн 4-төн баласы бар, ата-энеси бар, который бага турган. Азыр мага өчөшүп бул балдарга ущерб келтирип же дагы башка балдарга ущерб келтирип эме кылыштын кереги жок. Биздин Парвиз деген блогер жигитибиз только өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн лайкын, өзүнүн эмесин иштеп атат. Парвиздин өзүнүн деле артында толтуру кылынган иштери бар экен, который мага келип, издеп келип, айтып, коркуп, качып жүрүшөт Парвизден. Же болбосо Парвизди издеп жүргөндөр келип атат, мени ютубтан көрүп алып, эже сизге келип атыптыр, сиз билесизби депчи. Добавите, нет? Приехали, всех поставили, вернее, к стенке, проверили документы, увезли людей. Короче, неприятная ситуация была. Очень неприятно, да. И неприятно так анонимно звонить, это делать, я не знаю, просто это беспредел. Беспредел среди белого дня. Калган кыргыз элим, кыргыз жамаатым, кыргыздардын таксист жамааттары акча салган акчаңарды помощь деп жардам сурап чалган акчасына менттерге эле жем кылып берип атасыңар, өзүңөрдүн эле жердештериңерди, өзүңөрдүн эле кыргыз элин, кыргыздын бияка иштейин деп келген жигиттердин баарын жем кылып салып берип атасыңар.